Жеңишбек Шерматович келгенден бери мына 2 ай толук болду, кече 24-ндө. Ошол аралыкта 50ден ашык техника келип атат. 26 мартта 5-6 ишкер биригип, Ош шаардык мэриясына 10 техника тапшырышты. Алардын катарында 2 жүк ташуучу шахман унаасы, 2 суу ташуучу унаа, 1 көчө жуучу унаа, 1 манипулятор, 1 Мерседес үлгүсүндөгү спринтер, 1 жеңил унаа бар. Техникаларды Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев кабыл алып, демөөрчүлөргө ыраазычылык билдирди. Ош шаарынын тургундары, спонсорлорубуз бир 2-3 биздин атыбызды айтпай эле коюңуз. Алла ыраазы болсун. Ушу улуу Рамазан айында мэрияга болгон белегибиз болсун деп, буякта мен жакшы тааныш иним бар, Аккайың деген курулуш компаниясы бар. Ошол жигит жардам берди. Анан сиз мында шаарыбыздын тургуну жеке ишкер ошол мэрияга белек кылып алып келди техникаларды. Чоң рахмат спонсорго, чоң рахмат. Мэр белекке келген техникаларды коммуналдык чарба жана социалдык багытта иш алып барган ишканаларга бөлүп берди. Служебный кылып айдабаган түйгө. Жумуштан кийин таштап келди. Жумуштан кийин номерин жазып алдым. Жеңишбек Токторбаевдин Ош шаарына мэр болуп келгенине 2 ай гана болду. Ал аралыкта шаарга демөөрчүлөр тарабынан 50ден ашык техника белекке берилди. 9 лаба үлгүсүндөгү машинени белекке бизге ошол спонсор тарабынан белекке беришти. Биз 9 мапка 9 лаба үлгүсүндөгү машинелерди азыр беребиз. Мен енем ушундай техникаларды Кытайдан ташып эмгектенет, иштейт. Ушу Ош шаарыбыздын тазалык үчүн бизди мэрияга мына белек кылууда. Чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Ишиңизге ийгилик каалайм. 14 февралда Ош Сити шаарчасын куруп жаткан Бизнес Хаус KG курулуш компаниясы шаардык мэрияга суу ташуучу, таштанды жүктөөчү, жүк ташуучу унаа, экскаватор жана 3 автобус белекке берген. Ошондой эле президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратына жана 7 райондук мамлекеттик администрация башчысы, акимдин орун басарларына жалпы 14 кызматтык унаа жана Кара Суу райондук мамлекеттик администрациясына 1 автобус беришкен. Жалпы 66 миллион сомдук техникаларды тапшырган. Мамлекет мен үчүн эмне кылды деп сурасам, мен мамлекет үчүн эмне кылдым деген суроого жооп ушул иш менен кичине көрсөтүп деп атабыз. Ушул техника Ош шаарына кызмат кылсын. Рахмат чоң. Шаар үчүн абдан чоң салым кошуңуздар, шаарыбыздар үчүн. Рахмат чоң. Kaça teknika? 7 teknika. Плюс салам koydum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Чоң рахмат сиздерге. 18 февралда жеке ишкер Улукбек Абиев Ош шаарынын мэриясына 2 жүк ташуучу экскаватор жана 1 жүк ташуучу унааны белекке берген. Ата сизге дагы бир жолу мен өзүм атымдан, юбилейм атынан, мэриянын атынан, Ош шаарынын элинин атынан сизге чоң рахмат айтам. Биз Red Petroleum компаниясы ушул шаардын жакшылык иштерине салымыбызды өзүбүздүн да салымыбызды кошоюн деп атайын мына жаңы машиналар алып келдик. Атайын белекке. Аны кабыл алып койсоңуз бизден Белегиңиз үчүн чоң рахмат. рахмат. Кудай кааласа сиздер менен тығыз иштешебиз. Ишиңер ийгиликтүү болсун. Айдын арасында ошол Ош шаарыбыз үчүн ушу менин жеке досторумдун, тааныштарымдын, анан ошол туугандардын атынан мэрияга 50 техника белек болуп келди. Бул бардыгы белектердин бардыгы урматтуу журналисттер, сиздер үчүн, шаардын тургундары үчүн, шаар үчүн. Демөөрчүлөрдүн басымдуу бөлүгүн жеке ишкерлер түзөт. Алардын катарында шаардагы курулуш компанияларынын жана май куюучу станцияларынын ээлери бар. Биз дагы Газпром Кыргызстан өзүбүздүн жетектүүбүзгө кайрылып, биз дагы колубуздан келген жардамды берсек болобу деп жетекчибиз уруксат берип
мына биз дагы шаардын ички иштер башкармалыгына ушу жашынакай жаңы 4 машина берели деп чечтик. Урматтуу журналисттер, булар бар белек. Мамлекеттен бир тыйын, бир копейка акча кеткен жок. Бул Максат мырза Дөөлөт Бишкекте Дөөлөт курулуш компаниясынын жетекчиси болуп иштейт. Мен иним. Өткөндө келип, байке ушул Ош шаарына эмне биле кылайын, ушул шаарды кырды эле тынбай атасыз, эч эле тынбай койдуңуз. Техникалар жетиштүүбү, эмне болуп атат дегенден айттым эле, мен как раз бир техникалар жардам берсең жакшы болот эле деп сурандым болчу. Мынакей татынакай заманбап жаңы мынакей пленкасы менен техника алып келип берди. Урматтуу Максат мырза, сизге чоң рахмат. Алла ыраазы болсун, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Кудай кааласа биз дагы колдон келишинче сизди урматтап, сыйлап турабыз. Коомдук саясий ишмер Төлөгөн Келдибаевдин айтымында мэр ишкерлерге демөөрчүлүк кылуу сунушун киргизген болушу мүмкүн. Ал бул ишкерлер үчүн мэр менен жакындан таанышууга жакшы мүмкүнчүлүк түзөрүн белгилеп, ишкерлерде башка тандоо жок экенин кошумчалады. Ишкерлер үчүн дагы пайдалуу, себеби алар мэр менен кызматташат. Себеби алар үчүн мэрия зеленый эшик болот. Каалаган убакта кирип, каалаган убакта өздөрүнүн маселелерин жеңил желпи чечип чыкканга аракет кылышат. Зыян жагы алар өздөрүнүн бизнестерин сактап калышканга аргасы болуп атат. Алар ошодон коркуп атат. Эгер биз бул айткан техникаларын же айткан суранычтан аткарбай койсок, бут тозушу мүмкүн. Алардын курулуштары курулбай калышы мүмкүн. Заправкаларын шаар четине четтетүү жагыттар каралышы мүмкүн. Келдибаевдин айтымында ишкерлерге демөөрчүлүк кылууга мажбурлоону токтотуу керек. Анын ордуна аларга мыйзам чегинде иш алып барууга шарт түзүлүшү зарыл. Ишкерлердин негизги милдети мамлекетке салык төлөө болушу керек деп эсептейт. Мамлекет мыйзамдуулукту гана талап кылыш керек. Аларга кайра колдоо көрсөтүш керек. Жумушчу орундардын түзүлүшүнө, башка мекеме уюмдардын баягы бюрократиялык кылып алага кол койбой, уруксат кагыздарын бербей, тоскоолдуктарды кылып атканга жергиликтүү бийликтин башчысы катары, президенттин саясатын жүргүзгөн ушул аймактагы өкүл катары аларга колдоо көрсөтүп, алардын ишмердүүлүгүн азыр 100 адам иш менен камсыз кылып аткан болсо, 200 адам иш менен камсыз кылганга эмне тоскоолдуктар болуп атат? Анын бизнесин кеңейткенге кандай тоскоолдуктар болуп атат? Кандай болгондо дагы анын иши алдыга жылат эле. Кайсы иштер тоскоолдук кылып атат? Бүт ошондой жактарына мэр колдоо көрсөтүш керек да. Ошондо гана иш алдыга жылат. Анан эми олордон биз ананы бер, мунаны бер деп берсек, биздин ишкерлер бар качып кетет. Мэриянын маалыматына караганда, демөөрчүлөрдүн арасында шаардагы ишкерлерден тышкары башка шаарлардагы ишкерлер да бар. Ошондой эле ишкерлерге эч кандай басым же кысым көрсөтүлбөгөнүн, алар техникаларды өз каалоосу менен белекке тапшырып жатышканын айтышты. Мисалы өткөндө эле мурункусунда берген, мисалы Ысык көлдүн тургуну Бишкекте бүт ишкерлиги Бишкекте экен. Мисалы үчүн ал кишинин Ошто кызыкчылыгы деле жок, башка иши деле жок. Болгону мамилеси ошол мэрдин жасап аткан ишин колдоп алып келип бердик деп өзү алып келди. Мына канча демөөрчү болсо ошонун баарын ачык мына мэр да өзү көргөзүп атат. Өздөрү беребиз дегендер келип, могул жерде ачык эле мына биз берип атабыз деп айтып атат. Ал эми кээбиркилер эми соопчулук үчүн биздин атыбызды атабагыла дегендер бар, алар укпай ойдон калып атат. Эч кандай кызыкчылык же бирөөнү мажбурлоо же бирөөнүн бизнесин ушул эптеп мындай көмүскөдө кармап калуу бул жерде эч кандай андай кызыкчылык жок.